Салам Акча бардын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Айыл чарба министрлигиндебиз. Бул жакта жакында эле министрдин орун басары болуп дайындалган Бермет Турсалиева айым менен кыскача маектешебиз. Саламатчылык. Мээрим кандайсыңыз? Жакшы, сиз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Күн калдым го дейм, күн калдым. Канча күн болду иште? 22 декабрда келгем. Бүгүн 16-сы, бир жумадан бир ай болуп калат экен. 3 жума болуптур. Бүгүн эми ишемби күн. Саат 6 кечки 6 калып калды. Ошого карасаңыз, сиз иш окуңузду көрбөйсүзбү? Негизи эми бул жакка үйдү таштап, бөлөк ишти таштап, бир реформа кылайлы деп келгенбиз да, команда. Аракет кылып атабыз азыр иштеп. Сизге ушу Айыл чарба тармагынын министрдин орун басары болуп калат дегенди укканда кандай сезимге болгондуңуз? Бул сунушту укканда мен биринчи чочуладым. Иште аламбы, иште албаймбы? Анткени баягы эл менен элде жүрө бергенде, көчөдө жүрсөң бөлөкчө да, өзүң иш менен жүрөсүң бөлөкчө. Анан биякта мисалы министрлик дегенде эми бир сүрү бар да. Анан сүрү болуш керек деп ойлойм. Сүрдөдүм. Анан команда жакшы экен, карасам. Команда аябай күчтүү команда экен. Анан чечим кабыл алдым. Ким менен кеңештиңиз? Эң биринчи эле агама чалдым. Мен агам бар, негизи эки агам бар, улуу агаларым. Анан экинчи агама чалдым дагы, айтсам ал айтты. Сен ишти тартып кетесиң. Сен аябай иштермансың, ты трудяга еще та деди да. Улуу агам бөлөк өлкөдө. Ага чалсам ал сен агроном эмессиң да деп атпайбы. Анан ооба агроном эмесмин. Сен дипломуң да жок да агроном деген дейт да. Анан мен күлкүм келип, сен анан диплом сурасам эмне дейсиң деп. Мен аябай улуу агам аябай мындай тартип менен анан мыйзам менен жүргөн киши да, аябай правильный да, өтө правильный. Анан бирок ал дагы айтты, сен тартып кетесиң бул жумушту. Бизден кандайдыр бир жардам керек болсо айт. Бермет Турсалиева 1978-жылы 16 октябрда туулган. 1997-2003 жылдары Борбор Азиядагы Америка университетин аяктаган. Кыргыз, орус, англис, француз тилдерин билет. 2000 жылдан тарта иш тажрыйбасы. 2001 жылы Талас шаарындагы Талас CBDS Consult бизнес борборунда менеджердин ассистенти. 2002 жылы Талас шаарындагы Жарандык коомдук колдоо борборунда ассистент. 2003-2008 жылдары Hibited for Humanity Кыргызстан компаниясынын менеджери. 2013 жылдан 2018 жылга чейин Кыргыз агрардык платформа жоопкерчилиги чектелген компаниясынын аткаруучу директору. 2018 жылдан бүгүнкү күнгө чейин жарнама агенттик менен алектенген Ормон брендинг компаниясынын директору болуп эмгектенген. 2020 жылдын 22 декабрында Айыл чарба тамак иш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары болуп дайындалган. Жаңы кызматка баргандан тарта Бермет Турсалиеванын күнүнө 12 сааттан ашык убактысы министрликте өтүп жатат. Ишти алдыга жылдыруу үчүн ал негизинен чет элдик долбоорлорго басым жасап жатканын айтты. Analytical expertise on developing these investments and also to биринчиден азыр оптимизация структуры болуп атат. Анткени оптимизация структура болгондо мурункудай эскиче иштебей жаңыча иштеш керек болуп атат да. Эң биринчиден бул тамак аш коопсуздугун биздин өлкөдөгү биздин элибиздин курсагы ток болуш керек. Бул эң биринчи маселе. Жана экинчиден ошол тамак ашты өндүрүүдө бүт регуляция жүрүп туруш керек. Турсалиева министрликтин тарыхында алгачкы аял орун басар. Мындан улам коомчулукта анын иштин көзүн табаларынан шек санагандар болбой койгон жок. Бирок Бермет Турсалиева кызматка аял же эркек келбесин, мыкты адис болсо ишти илгерилете алат деп эсептейт. Министрликтин ичинде өзүндү андай басмырлоо же бир тоготпоо дегенге мен дуушар болгон жокмун. Бирок мен азыр өкмөттүк ар кандай чогулуштарга катышып атам да. Анан ошондо көрсөм, албетте көпчүлүк эле эркектер, мырзалар дейинчи, көпчүлүк эле мырзалар. Эми андай ачык айкын басмырлоо деле жок.
бирок мен өзүм мындай сезип турам да, ичименчи баягы эгерде бир кечирип коюңуз шүмүрөйүп турсаң, анда сени тебелеп кетет да. Өз ишиңди билбей, же бир туура сүйлөгөндө, же туура сүйлөй албай, бир жалтактап турсаң, анда сени, тем более сен аялсың деп мындай бир андай бир давление болобу деп ойлойм да. Анан мен айткым келген нерсе, аялдар болобу, эркектер болобу, иштин маңызын билсең, анда эч бир нерсе тийишпейт да. Улуттук статистикалык комитеттин расмий маалыматына ылайык, жетекчи кызматтарда иштеген аялдардын саны 2019 2018 жылга салыштырмалуу 3%га көбөйүп, 40,9%ды түзгөн. Ал эми мамлекеттик кызмат орундарында аялдардын орду жалпысынан 39,2%ды түзөт. Алардын ичинен саясий жана атайын кызмат ордунда иштегендердин саны 24,6%ды түзсө, административдик кызмат орундарында иштегендердин саны 39,9%ды түзөт. Бул көрсөткүч эркектерге салыштырмалуу 21,6%га төмөн.